Kayaka барайын? МВД кайсы жерде эле? Тиги эмеге мени тиги министерствого анан жылуу кийиш керек, ушундайбы? Понятно. Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитетинин жыйынына катышкандардын арасындагы мурунку элчи Мамбет Жонус Сабыловдун үйү дагы 26 октябрда тинтүүгө алынды. Бул тууралуу бүгүн эртең менен кээ маалымат жыйында өзү билдирди. Мен кабинет ушакты текшертиптир. Бияк карашты. Сураган деле жок, компьютерде эчтеке сураган жок. Китептерди карадым, мындай антиэме китептер жок деп. Көрүнүштөр дедим, буну көрдү, дарыларды көрдү. Ана карашты буларды. Анан эчтеке деген жок, сумканы карады, биякты карады. Эчтеке деле бузган жок, чачкан жок. Мындай карап эле балконду карап. Так, тиги пригласительный калтырбаптыр. Бирок телефон калтырып келгенде мага звонок келет. Ана бериңиз сейчас, тиги телефон. Мен сага берди. Ал сүйлөшөм следователь. Анан алар эметсе каяка чакырган ошондо билем да, кайсы районун келгенин билем. Geçen günü 6'ga жақын мен bir жерде жүріп элем, шаардын сыртында. Колуктан телефон çalып қалды. 2 милиционер келип, эшикти тыкылдатып атат. Ким десем милицияданбыз деп атат. Мен ачпай койдум, коркуп атам. Жалгызмын. Мine келдиңер десем, ушундай эмеге повестка менен келдик, Абыловдун артынан деп. Мен оюмча бүгүн Тажикстан менен тынчыбай турганда бизге Кемпир-Абадты кое турбайлыкпы деп атпаймынбы? Мораторий кылалык кичине. Жарым жылгабы, 1 жылгабы сууну пайдалана берсин, эме. Сууну бербейбиз деген жокмун да мен. Аталган жыйынга катышкан жарандардын дээрлик бардыгы жекшембидеги тинтүүдөн кийин камакка алынган болчу. Ал эми Абылов Кемпир-Абадты коргоо кылмыш эмес деп эсептейт. Кийинчерээк укук коргоочулар билдирген маалымат боюнча Мамбет Жонус Сабыловду үйүнөн Ички иштер министрлигинин ыкчам тобу алып кетти. Мен келдим азыр үйгө, так. Каяка барайын? МВД кайсы жерде эле? Тиги эмеге мени министерствого жана главный ошо эмеде да тиги жана министерствонун зданиясындасыңарбы? Анда мен фамилияны жаздырып койгула, мен азыр машина келе калса мен бара калайын анда. Анан кийин эме, подожди, мен кийинип алайынбы, эмне кылайын? Хорошо. Ладно, азыр барып калам. Паспорт, хорошо. Паспорт да эмне керек? Анан жылуу кийиш керек, ошондайбы? Понятно. Бирок тиги жанагы берки оперден келген карап аткан бала айтты. Балки азыр келсе азыр эле бүтүрөт элек дегенде шаштырды да. Исследователь айтты, көрт, эртең эле келсин Байке бизге деп койду да.